Жаздын күн санап жакындашы менен талаа жумуштарына карата облуста дагы даярдыктар башталды. Тагыраак айтканда дыйкандарды сапаттуу үрөөн жана арзан күйүүчү май менен камсыз кылуу жаатында жергиликтүү жогорку бийлик бутактары тарабынан аракеттер көрүлүүдө. Маселен, акыркы айларда мунай баасынын кескин көтөрүлүшү тынчсыздандырууда. Мындан улам облус башчысы дыйкандарды арзан май менен камсыз кылуу жаатында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кез. Болгон аракетти кылып атабыз. Өзүнчө ачык айтыш керек, өзүнчө азырынча дыйкандарга деп арзандатылган май бөлүнө элек, бирок ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол биздин жазкы талаа жумуштары башталган убакытта ошол ишкерлерге дагы жардам иретинде ошо майдын баасын кармап берүү боюнча бул боюнча да иш алып барып атабыз. Эми жыйынтыгын убагында көрөбүз. Ошол эле маалда айыл чарбасын өнүктүрүү жана колдоо багытында дыйкандар үчүн өкмөт тарабынан пайыздык чени арзандатылган насыялар берилери күтүлүүдө. Бул жолку арзандатылган насыялар 3 багыт менен берилет. Тактап айтканда 10% чем менен мал чарбасы жана жер иштетүүгө 3 жылдык убакытка, 8% чем менен кластердик багыттагыларга каралса, 6% насыя кайра иштетүүнү колго алгандарга берилмекчи. Банк тарабынан ушул насыяларды алуу үчүн бизде электрондук очередь иштейт. Ушул жыл башталгандан баштап эле электрондук очередке ошо биз жазып баштайбыз. Бүгүнкү күндө биздин Нарын филиал боюнча 450 киши катталды. Бул жалпы бир 300 миллион сомдон ашыгыраак да суммага катталышты. Азыркы күндө каттоо дагы эле болуп жатат. Ошол каттоонун негизинде биз ошол кезектин негизинде анан каржыланат да. Азыркы күндө ошол банк менен Минфин, Министерство финансовдун ортосунда ушул келишимдер кол коюлуп жатат. Ушул февраль айынын ичинде ушу баштап калабыз буюрса. Ал эми бүгүнкү күндө облустагы дыйкандардын колунда 5000 тоннага чукул дан эгиндеринин үрөнү бар. Бирок бул камдалган үрөн жетишсиз. Дегенибиз, быйылкы жылы облус аймагы боюнча 40 000 гектарга чукул жер айдоо белгиленип, жалпы 6000 тонна дан эгиндеринин үрөндөрү керектелмекчи. Мына ушул жетишсиздикти толуктоо, сапаттуу үрөн менен жана жаңы айыл чарба техникаларын алып келүү жаатында коңшу Өзбекстан өлкөсүнүн Фергана облусунун ишкерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Чоң масштабта иш алып барганга азыр Фергана областы менен бизде Нарын областынын ортосунда келишим түзүлүп, жакында меморандумга кол коюлат. Мына бүгүн дагы ошол ишкерлердин представители келип мени менен сүйлөшүп кетти. Булар азыр ушу картошка багытына басым жасап, техникаларды, как инвестиция катары техникалардан да бир жаңы трактордор нонду шаймандары менен. Андан тышкары ушул Ат башы районуна да карап атабыз. Нарын району менен Кочкор районунда каралып атат. Негизи Ат башы району менен түзүлгөн себептен ушу чоң кампа мындай сактоочу, картошка сактоочу жайды ачууга белсенип атышат. Муну менен катар облустагы суат тармагындагы көйгөйлөрдү жөнгө салуу үчүн эскилиги жеткен каналдарды оңдоп түзөөгө 19 миллион сомдун айланасында каражат керектелсе, учурда анын 3 миллион сомго чукул акчасы өлкө казынасынан бөлүнүп берилген. Ал эми жазга карата техникалардын 57% даярдык сабында турат. Эсенбек Сталбек уулу, Бакыт Самсафонов, жаңылыктар.